Бишкек медициналык колледжи, мурдагы аты Фрунзе медициналык колледжи 1928 жылы 22 ноябрда РСФСРдын саламаттык сактоо министрлигинин токтомунун негизинде ачылган. 1928 жылы 22 ноябрда ачылган. Ушу 95 жылдыкта Бишкек медициналык колледжи өзүнүн атын ар кандай өлкөдө болуп аткан ар кандай коомдук экономикалык өзгөрүүлөргө байланыштуу 15 жолу өзгөртүүгө дуушар болгон. Акыркы жолу өзгөртүү бул 2023 жылдын 3-майында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басарында өткөн кеңешменин натыйжасында Бишкек медициналык колледжине Кыргызстандан, Кыргыз улутунан чыккан биринчи Кыргыздын медицина илимдеринин кандидаты, Кыргыздын биринчи врачы Акматкан Молдагазиевдин аты ыйгарылды. Бул ыйгаруу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде Кыргыз Республикасында татыктуу инсандардын атын түбөлүккө калтыруу максатында болгон. Окуу жайыбыз 1967 жылы 13 июлда өзүнүн 40 жылдыгына карата өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн биринчи жолу эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен 1967 жылы 13 июлда сыйланган. Туп-туура 57 жылдан кийин 2023 жылы 30 августта Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургажоевич Жапаровдун жарлыгына ылайык Бишкек медициналык колледжи даңк ордени менен сыйланды. Мындайча айтканда, эки ордендүү Акматкан Молдагазиев атындагы Бишкек медициналык колледжи өзүнүн 95 жылдыгына кандайдыр бир зор жетишкендиктер менен келди деп айтсак, эч кандай жаңылыштык болбойт. Биздин бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөрүбүздүн саны 105 миңден ашуун. Бишкек медициналык колледжинде 1850ден ашуун студент билим алып жатышат. Алар 1-2, 3 курста окушуп атат. Окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Мына жерде көрсөтүлүп тургандай биздин лайт бокста студенттерибизди жөнүндө, алардын ата-энелери жөнүндө абитуриенттер келе турган болсо, мына мондай маалыматтар бар. Бул маалыматтар улам жылына жаңыртылып турат. Biz жылына 600 студент кабыл алабыз, бюджеттик жана контракттык бөлүмгө. Бизде 6 бөлүм бар: стоматология, ортопедиялык жана стоматология, фармация бөлүмү, лабораториялык диагностика, медициналык профилактикалык иш бөлүмү, акушерлик иш жана медайымдык иш болуп 6 бөлүм. Жылына бир 600ге жакын студенттер бизден билим алып, диплом алып кетишет.